Ийгиликсиздиктин эң чоң себеби чыдамдуулуктун жоктугу. Дагы айта турган болсок, дароо натыйжаларды күтүү жана бардык каалоолордун заматта аткарылуусун эңсөө көпчүлүк ийгиликсиздиктердин тамыры болуп саналат. Чындыгында ийгилик убакытты талап кылат. Чоң ийгилик көп убакытты талап кылат. Ричард Брэнсон бир күндө миллионер болуп калган эмес. Лионель Месси, Криштиану Роналду бир нече машыгууда эле супер футболчу болуп кетишкен эмес. Капыстан эле бир күнү таңда Майкл Джордан чебер баскетболист болуп ойгонгон эмес. Томас Эдисондун лампасы жок жерден эле жаркырап чыга келген эмес. Бул улуу иштер чыдамдуулук менен талыкпаган эмгектин акыбети. Дээрлик бардык эле адамдарга кандай кырдаал болбосун иштей турган ийгиликтин сырдуу ачкычы бар. Көпчүлүк адамдар бул жөнүндө билишет, бирок аны колдонгондон качышат. Эмне үчүн? Анткени ийгилик болуп калар деп күтүп отуруу күчтү талап кылбайт да. Бирок ийгилик күтүп жатышат, бара калайын деп турбайт экен. Ошон үчүн сизди ийгиликке жеткире турган жөнөкөй ыкманы колдонуңуз. Бул жарым сааттык эмгек деп аталат. Анын артыкчылыгы бул ар бир адамга ылайыктуу жана каалаган графикке оңой ыңгайлашат. Жалпы идеясы күн сайын жарым саат бою бир кичинекей иш-аракет кылып, андан кийин жакшырган сайын аны кыйындатасыз. Өтө оңой көрүнөт, туурабы? Бирок канчалаган адамдар муну эч качан сынап көрбөй эле майда чүйдөсүнө чейин кандай иштерин айтып, кеңеш берип жатканына таң каласың. Мисалы, бул күн сайын китеп окууга жарым саат бөлүүнү билдирет. Өтө оңой сезилет, туурабы? Бирок ушундай жол менен бир жылдын ичинде сиз 24 китепти окуйсуз. Бул көпчүлүк адамдар 10 жылда окугандан да көп. Сиз күнүнө жарым саатыңызды чет тилин үйрөнүүгө же башка пайдалуу көндүмдөрдү алууга арнасаңыз болот. Сизди кызыктырган маселе боюнча терең билимге ээ болуңуз. Жетишпеген тажрыйбаны алууга умтулуңуз. Күн сайын жарым саатыңызды жашооңуздагы кыялдарыңызга жетүү үчүн колдонуңуз. Убакыттын жетишсиздигинен улам кийинкиге калтырган ишиңизди азыр кылыңыз. Жарым сааттык эмгек кылууну карманган 6 айдан кийин артка көз чаптырып көрүңүз да эмнеден баштаганыңызды эстеңиз. Күнүнө 30 мүнөттүк саякатыңызда канчалык ийгиликтерге жетишкениңизге таң каласыз. Эсиңизде болсун, сиз башкаларга караганда алда канча көп иш кылып жатасыз. Тырышчаактык керек. Дароо жыйынтыктарды күтпөңүз. Баары убакытты талап кылат. Жана максатыңыз канчалык чоң болсо, ошончолук көп кадам жасоо керек.